15-20 жашыбызда балдар досторубуз өтө көп болот. Жаштык учурубузда чындыгында карасаңыз, ошол шарт, ошол учурлар бизге чөйрөнү өзгөчө түзүп берет да. Чындыгында ушундай. Мектепте окуйсуң, коллежде окуйсуң, жаныңда тегеректе кону кошуна ата-эне достор өтө көп болот. Жашоого сыгылууга, депрессияга кала турган себеп дагы болбой калат да. А когда 25-30дан кийинчи ар бир досту өзүң табышыңа туура келет, ар бир нерсени өзүң түзүшүңө туура келет да. Бир максат менен дос болушуңа туура келет адамдар менен. Чындыгында ушундай. Же акырет үчүн Аллах үчүн дос болосуң, же дүйнө үчүн акча үчүн дос болосуң. Эки эле жолу калган болот. Көбү бизнес үчүн биригер, бизнес талкаланып кетет, жок болуп кетет. Кээ бирөөлөр Аллах үчүн биригет, алар түбөлүктүү бул дүйнөдө гана эмес, акыретте дагы чогуу болот. 10 сом берсе 5 сому досум үчүн садака деп туруп, досунун атынан садака берет да. Айтайын дегеним эмне маселе? Кызыктуу болуңуз. Ар дайым өзүңүз үстүңүздө иштеңиз, спорт менен алектениңиз, китеп окуңуз. Баягы досуңуз дагы сизден бир нерсе алып атканын, сиз менен жөн эле бекерчи болуп убакыт өтүп кетип жатканын билип калбасын. Ар дайым бир пайда алсын сизден. Өзүңүздү ар дайым кызык көрсөтүңүз. Экинчиси, ар дайым энергичный болуңуз. Жашоодон тажаган, сыгылган, өзүнө тарта билбеген адамдар бардыгы качат. Энергичный болуңуз, ар дайым тетик, сергек болуңуз. Мындай адамдарга ар дайым достору көбөйөт, жанага келгендер көбөйөт. Сергек болуп, мусулман бир алданган жерине экинчи жолу алданбайт, чактырган жерине экинчи жолу чактырбайт. Ошондуктан тетик болуңуз, алданбаңыз. Үчүнчүсүдөн, аузуна айтсаң шайтан кетет, бирок адам сүрөтүндөгү досторуң, эгер ал шайтан болсо эч качан кетпейт. Ошондуктан алар менен аралык сакта, татыктуу адамдар менен дос бол, мекендешим.